Салам алейкум достор, кыргыз эли, баарыңарга кайрылам. Кечөө бардык оппозициялык саясатчылардын үйүн тинтүү болду. Активисттер камалды, саясатчылар камалды. Биз ошол Кемпир-Абадты коргоо комитетин түзүп атканда сүйлөшүлгөн сөздөрдү өздөрүнө ылайыктап, кескилеп алып, каралаганга ылайыктап, иш козгогонго ылайыктап, кескилеп, бурмалап, ошону массалык маалымат каражаттар аркылуу таратып атышат. Ошол негизде булар төңкөрүш жасамак деген негиз менен бардык саясатчыларды камакка алышты бүгүнкү күнү. Кемпир-Абад боюнча токтоло кетсем, урматтуу кыргыз эли, бул чек араны тактоо 30 жылдан бери чечилбей келаткан чек ара маселесине чекит коюу деп бийлик, президент баш болуп элди алдап атышат. Эч кандай тактоо эмес. Бул өлкөнүн кызыкчылыгына, мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнө шек келтирип аткан чыккынчылыктуу, саткындык кадам. Эч кандай 65-жыл эч кимге берилген эмес, алынган эмес. Эч кандай бул жакта биз утушка ээ эмеспиз. Өзбекстандын BBC-синин берип аткан маегиндеги эки нерсеге көңүл буруу керек. Алар биринчи айтып атышат, бул Өзбекстандын 30 жылдык тарыхындагы дипломатиясындагы эң чоң жетишкендик, эң чоң олжо болот. Эгерде Кемпир-Абадты алсак деп, утуш бизде болот деп. Биринчиси, экинчиси, алар так кесе баса белгилеп айтып атат. Кыргыздар өздөрүнүн эле жерин өздөрү алып алып сүйүнүп атат деп эле айтып атат. Биздин өзүбүздүн эле жерди алдык деп, биз утушка ээ болдук деп, бузукулар бизди жамандап атат деп, элди алдап, саясатчыларды каралап атат. Достор, эгер Садыр Нуркожоевичтин астында тандоо турган болсо, Шавкат Мирзиёевдин астында, өзбек элинин астында кадыр баркымды сактап калам, же болбосо кызматтан кетем, башым кетет деген тандоо болсо, анда Садыр Нуркожоевич, андай кадыр баркын сизге кереги жок. Эгерде ошондой тандоо болуп калса, андан көрө сиздин башыңыз кетсин, кадыр баркыңыз кетсин, кызматыңыз кетсин, бирок жерибиз калсын. Бардыгын камап бүтө албайсыңар. Анан МВД, ГКНБ кызматкерлери, силерге кайрылам. Силер бүгүнкү күндө бандиттик кланга, эки бандитке кызмат кылып атасыңар. Силер каласыңар, силердин үй бүлөңөр калат, биз калабыз, мекенибиз бир биздин. Булар качат, же камалат акыры. Ошонун, булардын мыйзамсыз буйруктарын аткаргандар баарыңар эрте эле кеч жооп бересиңер. Ошон үчүн достор, бүгүн биригиш керек. 26-сына улуттук бүткүл Кыргызстандын аймагында улуттук улуу жыйын болот. Бишкек шаарына чогулабыз. 26-сы күнү, 3-күн среда, бардык саясатчыларды бошотсун жана Кемпир-Абад кетпесин. Мени да кама деген акция уюштурабыз. Улуттук улуу жыйын болот. Мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калалы. Элибиздин эркиндигин сактап калалы. Өлкөбүз эч качан Түндүк Корея же болбосо Түркменистанга эч качан айландырганга жол бербешибиз керек. Биздин элибиздин эзелтеден берки байлыгы бул сөз эркиндиги жана өзүнүн эркиндиги. Ошон үчүн достор, 26-сы күнү улуттук улуу жыйынга баарыңарды чакырам. Бул күн тарыхта калат. Өлкөбүздү эки зөөкүрдөн, эки бандиттен, саткын чыккынчылардан коргоп калуу күнү болуп тарыхта калат. Мен байма-бай видео кайрылуу кылып турам. Бардыгыңарды 26-сы күнү улуттук улуу жыйынга чакырам. Бишкек шаарына чогулабыз. Өлкөбүздү эркин, мыйзамдуу, укуктук талаага кайтып келишине баарыңар салым кошкула.